Мынакей Асыл эже, мына Кудай буйруса, Кудайга чек шүгүр. Буйруса аракет үстүндөбүз. Анан мына бүгүн балдар күнүндө биз аракет кылып ушундай бир балдар күнүндө балдардын көңүлүн көтөрүү максатында бир Москва шаарынан мына бүгүнкү күндө биздин Кайрымдуу бол коомдук фонд жакшы бир демилгелерди алып ушундай бир ишти жасайбыз десек, ошого дем күч берип турган аркабызда кыргыз эл турат. Анан ошол элдин ичинде кайрымдуу инсандар туш тараптан бизге колдоо көрсөтүп, баягы кылсаңар биз туш тараптан бир демилгеңерге дем күч болуп берели дешип, мына азыр бүгүнкү күндө Ботоева Гүлнара Токтомаматовна Москва шаарынан ошо ынтымак кылып, Москва, Новосибирский шаарында, Самара шаарында, Иркутский, Новый Урген, Екатеринбургда ошо ынтымакташып акча чогултуп, 18 000 рубль чогултушуп, анан ошону мага жөнөтүшкөн ушундай бир муктажда биздин бир туугандарыбызга тапшырып коесуңарбы депчи. Анан ошону мына бүгүн балдар күнүндө мынакей Нурайкага ушул 5000 сомдон кишилер таратып атат, 4 кишиге деп. Мынакей могу акчаны алып Нурайкага бир нерсе алып берип коюңуз. Алла таалам чоң жакшылыктарды берсин. Орозо күнү бир эки дүйнөдө жакшылыгын берсин. Очогунда оту болсун, казанында аш болсун, дасторконунда нан болсун, өрүшү малга толсун, кампасы даалынга толсун. Жакшылыгы үйүнөн кетпесин, жакшылыгы үйүнөн кетпесин, жамандык кууп жетпесин, душмандын колу жетпесин. Кудайым сүйүп эстесин. Башыңан бакыт тайбасын, булбулдай үнүң сайрасын. Жакшылыгың биздей адамдарга тиебесин. Айткан батам кабыл келсин. О, мен Орозо күнү жакшылыктар берсин. Кудай тилегин берсин ошо аякта. Россияда жүргөн Гүлнара ошо Ботошевага дагы чоң ыраазычылыкка кылайын Алла. Кызыма ден соолук өмүр берсин. Бала бакырасы менен аман болсун. Ошо азамат бизде ошо кургойбой келип кетип тамак аш жагынан да акча тыйын, квартира жагынан дагы жардам берип атат. Буга мен терең ыраазымын кагылайын Алла. Көп азаматка да Алла таалам ден соолук. Сизге да бекем ден соолук эже. Кагылайын Алла. Ошо Орозонун улуу күнүндө бизди мына кургойбой балдардын күнүндө да алып келиптир ушу акча тыйыны. Бул балага мен терең ыраазымын. Эле ушул балама жакшылык болсун, ден соолук өмүр берсин. Ата энеси менен, семьясы менен, жээк жергеси менен аман болсун. О, мен Кудайым кабыл кылсын. Мына Гүлмира эже, Кудай буйруса эң айлардын ыйыгы, султаны бул Рамазан айында Кудай буйруса эми колубуздан келишинче бир жакшы иштерди да ушул айда да көбүрөөк кылып калсак экен деп аракет кылып атабыз. Анан бекем ден соолукту тилейбиз. Бул Орозонун айы бул бир ниеттерди кабыл кылуучу айда. Эме эже Гүлмира эже, Орозодо бир жакшы тилек ниет кылсак, Кудай буйруса бат кабыл боло турган айда анан бирибизге бирибиз жакшылык тилеп, кечиримдүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, бирибизге бирибиз кайрымдуулуктун, бир жан дүйнөбүздүн бир аруулануунун айы да бул жакшы ай. Кечиримдүүлүктүн анан Кудай буйруса могу кылып аткан биздин Кайрымдуу бол коомдук фонд деп Гүлмира эже колдон келген аракетибизди жумушап атабыз. Эми Кудай буйруса баардык нерсе мүмкүнчүлүк биздики чектелүү да адамзаттык. Анан чексиздик бул бир гана Кудайга таандык да. Анан ошондуктан биздин фонддо мына Гүлмира эжеге дагы дары-дармеги жетпей атат деп ушундай кайрылууларды жасап, мына Кубадагы өзүнүн аракетин кылып эметип атабыз. Эми бул мен кечээ да ошо сүйлөшүп эметкем. Анан бул жерде Москвада мынакей азыр мен айтып коюшум керек. Буну биз айтканыбызды силер туура кабыл алып, туура түшүнүшүңөр керек. Ар бир көрүп аткан, угуп аткан бир туугандар, мекендештер. Мынакей ушундай акыбалда биздин бир тууганыбыз турат эжекебиз. Мындай биздин маселеде ар бирибиздин салымыбыз сөзсүз керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жалгыз дарак бак болбойт. Ошон үчүн биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз сөзсүз керек. Азыр бул эжекенин балдары кичинекей, өтө оор акыбалда турганда, эгер биз келбесек, Кудай алдында биз бир кечирилгис деп ойлойм да. Анан ошондуктан мынакей мен ушул ыраазычылыкты билдирем. Биринчиден фонддун атынан, өзүмдүн да атыман бизге ушул демилге кылып, ушундай маселелерди алып чыкканда, ушуну туура кабыл алып, колдоо кылып аткан мекендештерге айтып коюшубуз керек, атын атап отчеттук негизде. Бул отчеттук негиз дегенибиз баягы садакатул жарыя деп коет. Бул түгөнбөгөн, токтогон жарыя. Бул улам бирин көрүп, бири үлгү алып, ушундай иштер көбүрөөк жасалса биздин коомчулугубузда муктаж адамдар азыраак болот беле деген ой. Биздин мекенибизде канчалаган байлар бар. Ошо байлар зекетин берип койсо эле, зекетин өзүнө тиешелик зекетин берсе, ушул эжекебизге бир эле бай келип үй салып берип коймок. Ушуга чакырат элек, Кудайдан корккула, Кудайдан коркойлу, келейли, кол сунайлы, жардам берейли. Эртең байлыгыбыз артта калат. Кепин менен эмес, кепинсиз кете турган бир күндөр келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн чакырык кылам баарыңыздарга. Анан мына могу жерде Москвада Ботоева Гүлнара Токтомаматовна деген биздин
мекендешибиз ошол жактан элден ынтымак кылып чогултуп, мына Москва, Новосибирск, Самарадан, Иркутск, Новый Урген, Екатеринбург шаарларында ошол жерден ушул мекенибизде ушундай муктаж адамдарга кол сунайлы деген ал жактан да ошентип чогуу иштешкендерине, тууган уруктарына чакыр кылып чогултуп, мына 18 миң жөнөткөн экен. Ошол 18 миңдин мына 5 миңин эжеге алып келип берип, дары дармегине маселесине бир жарап калса экен деп алып келип жеткизип, өз дарегине бизде аманатка кыянат кылмай жок. Ушул нерсени өзүнө жеткизип, мына Гүлмира эже, сизге Кудайым бекем ден соолук берсин. Буюрса жакшы болуп кетесиз Гүлмира эже, эч эме болбоңуз, Кудайым буюрса. Ошол сиздерге да терең ыраазычылык, ар бир ушул кол сунган мекендешке мына түн уйкусунан калып, түнкү сменде иштеген, күндүз иштеген, ошондой тапкан ырыскысынан тең бөлүшкөн бир туугандарга чексиз Кудай ыраазы болсун. Allah razı olsun. Bardıq şu kayrımda insanlarga Allah Teala'nın şifa versin. İşlerini iyilikte kılsın. Bardı ona rahmet aytıp koyuş. Benim atıma başına rahmet aytıp koyuş. Эме, азыр бүгүнкү күндө Гүлмира эженин акыбалы аябай оорураак болуп атат да, мындай дары дармегине ушу больницага жаткызыш керек болот. Биздин чамабыз жетпей атат. Биздин да фондтун биздин счетко көптөгөн акчаларды үйүп алып бир отуруп алган жокпуз. Бизде ошо тамчылап келгенде алып келип берип, тез аранын ичинде мындай эжелерибизге кол сунбасак, эртең бизде Кудай кечирбейт. Баары артта калат. Дүйнөгө убактылуу конокпуз. Бул дүйнөгө не бир адамдар келип кеткен, бул дүйнөгө деген хандар, байлар келген, Султан Сулейман келген дүйнөгө. Дүйнөнү 300 жыл башкарган не бир деген империялар болгон. Мына бүгүнкү күндө мына дагы жашап атат. Гектарлаган жерлерди алып, бул эжекебизге эки тилим жер канча жылдан бери тийбей келет. Ошон үчүн бул дүйнөнү биз сактап калып, өзүбүз менен жыя турган болсок, ошол Султан Сулейман кармамак. Алар жок, алар жер алдында. Биз да кетебиз. Бирок ошол күнгө чейин жакшылык кылып калайлы. Мо дүйнө байлыкты биз менен алып кете тургандын бир жолу бар экен. Бир эле жолу бар экен. Эгер жыйып койгон дүйнөбүздүн чөнтөгүбүздө турган байлыгыбыздын, аркабызда турган мал мүлктү эртең кайсыл бир күнү Кудай биздин жаныбызды алат, ошол күнү биз менен чогуу кете турган кыла турганбыз. Мына бүгүнкү күндө мына кылып аткан садакабыз, кылып аткан жакшылыгыбыз биз менен кетчү нерсе, байлыгыбыз калат. Биз менен ошо кылган жакшылык сооп иштерибиз гана барат Кудайдын алдына. Ошон үчүн ушул нерселерди бир чакырып кылат элем баарыңарды. Мындай көңүл бурсак, көптү көрсө көл болуп, эжекебиздин жакшы болуп кетишине бир себепкер болуп калсак Кудай буйрса. Саламатсызбы, Гүлнар эже? Мына Кудай буйрса ыйык Рамазан айында Аллах Тааланын эң айлардын султаны бул Рамазан айы. Ошол ыйык Рамазан айында канчалаган адамзат бир дуа кылып жетишип, ниет кылып жетишип калышыбыз керек да, мындай жакшы ниеттерди кылып калышыбыз керек. Ошол 5 парыздын бири болгон орозону тутуп, ошол бир милдетибизден кутулуш керекпиз да. Бул арулануунун, ушундай бир жакшылык кылуунун, бирибизге бир кечиримдүүлүктүн айы да бул Рамазан айы. Анан ошол айда биз да колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Эми Кудайым буйруса, биздин ошол кайрымдуу бол коомдук фонд ушул негизде бирибизге жылмаюу тартуулоо максатында, бирибизге тирек болуу максатында ушундай иштерди жасап атабыз. Анан биздин кылып аткан ишибизде биздин демилге гана кылып, бир муктаждыкта турган адамдар менен ушундай иштеп, бир кандайдыр бир нерсе менен алектенген адамдардын ортосуна биз көпүрө болуп берүү да биздин максатыбыз. Анан ушул кылып аткан ишибизди коомчулукта көрүп, анан кол сунган мекендештерге чексиз Аллахтын ыраазылыгы болсун. Эми мына мен айтып коеюн эжеке. Ушул Ботоева Гүлнара Токтомаматовна деген эжекебиз Москва шаарынан акча которушкан. Бул эжекебиз Москва шаарында Москва, Новосибирск, Самара, Иркутск, Новый Урген, Екатеринбург шаарында иштешкен мекендештерибиз күнү түнү иштешип мээнет кылып, ошо тапкан мээнетинин ошол ырыскысынан тең бөлүшүп, мына сиздерге окшогон мекендештерге кол сунуунун аракетин жасашып атат. Аларга дагы Кудай ыраазы болсун. Анан 18 миң которушкан. Ошол акчаны мен 4 үй бүлөгө бөлүп берүүнү туура көрдүм. Мынакей ушул квартплаталарыңыздарды төлөп, мына 5 миң сомдон растап эме кылып коюңуздар. Аллах разы болсун. Гүлнар эжеге Аллах разы болсун. Мага чалыпты, өзү айткан болчу. Силер келет деп. Ошо Аллах разы болсун, ушу балдарымдын кыйналып аткан учурда жардам бергениңизге, кылган жакшылыгыңыз бизден кайтпаса, ошо Аллахтан кайтсын. Биз ар дайым сизге дуа кылып турабыз. Ошо ден соолуктуу болуңуз, иштеп аткан жериңизде жакшы жүрүңүз. Ошо силердин да кайрымдуулук фондуңарга рахмат.
Эми жардам берип аткан. 4 кишиге берилгенден ошол 5000 болсо ошол Айжамалдын бүгүнкү күндө салынып аткан үйүнө жумшадык. Ошону менен ошол жөнөтүлгөн 18000 толугу менен өзүнүн дарегине жеткизүүгө аракет кылдык. Кудай буйруса биз бул жолдо көп аракет кылышыбыз керек. Кудайым буйруса Аллахтын ыраазылыгы болсун. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып, өтөт күндөр алчусын алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам, жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүткүндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген көпүрө курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумдай курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты эмес темирди таарып чыгар, тишиң барда, мокобос мизиң барда. Кээсине эме, кээсине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген. Билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген.